Тема кесип тандоо. Келечекте ким болгон келет? Кесип деген эмне? Кесиптердин баары адам баласына кызмат кылуу үчүн коомдо пайда болгон карым-катыш, муктаждыктын натыйжасында келип чыккан. Ар бир адам кичинекейинен баштап эле чоңойгондо ким болорун ойлоп, келечеги жөнүндө кыялданат. Башында жалаң гана кыял катары эсептелген кесип тандоо чоңойгон сайын чындыкка жакын негиздерге таянат. Башкача айтканда, түрдүү кесиптер жөнүндөгү көз карашы кеңейет, окуп үйрөнөт, кеңири маалыматка ээ болот. Бирок жаштардын көбү толук эмес орто же орто мектепти бүтүргөндөн кийин кесип тандоодо бир чечимге келе алышпай, эмне кыларын билбей калууда. Кээ бирлөрү өмүр бою бир боло турган кесибин тандоодо өздөрүн тобокелге салышат. Окуучулардын стипендия, окутуучу мугалимдерге айлык төлөгөндөн башка ошончо убакыт коротуп, плансыз түрдө даярдалган адистер кийин өздөрүнө ылайык иш таба алышпай кыйналышат. Бар болгону ишсиздердин санын көбөйтөт. А бирок тандаган кесиптери алардын жекече өзгөчөлүктөрү, жан дүйнө байлыктары менен төп келбейт. Башкача айтканда, жөндөмдүүлүгүнө, шыгына, кабыл алуусуна жана башкага көңүл бурушпай, кесиптер жөнүндө кеңири билбей туруп тандаган учурлар кездешет. Ал эми кесиптердин түрлөрү жөнүндө айта кетсек, кээ бири мугалим болгусу келсе, бирөөсү врач болгусу келет, бирөөсү программист, дизайнер, котормочу, ырчы, актриса жана башка. Негизи эле кесиптер көп. Бирок ошол кесибин сүйүп иштегендер аз деп ойлойм. Көбүнчө иштин акчасына кызыгышат. Менин оюмча биринчи ойлонуш керек. Мен ошол кесипти алып кете аламбы, колуман келеби? Кесипти тандарда мурда ушул менин колуман келеби деп өзүнө өзү суроо бериш керек. Эгерде колунан келсе, сөзсүз ошол кесипке, ошол окуу жайга тапшырыш керек. Иштеген ишиңдин акчасы өтө чоң ролду ойнобойт деп ойлойм. Анткени негизгиси сен ошол кесипти өздөштүрүп кетишиң биринчи орунда турат. Кесипти чоң, кичине, жакшы, жаман деп бөлүүгө болбойт. Бул сенин максатың кесипти туура тандоодон мурда ошол кесипти аркалап кетүүдөн ийгиликке жетүү, муктаждыктарын чече билүүсүндө турат. Көп иштеп аз акча тапкыча, аз иштеп көп акча тапкан жумуштар дагы бар. Бирок аны өздөштүрүп кетүү колдон келеби? Алыңа ченеп иш кыл, жылкыңа ченеп ышкыр дегендей, чоң кызматкер болом дебей, дыйканчылыктан, мал чарбасынан акча табып бизнес кылып жашагандар да бар. Ар бир кесип ардактуу, ар бир кесиптин өзгөчөлүктөрү жана кызыктуу жактары көп деп ойлойм. Бул жашоодо өзү өмүрлүк жарыңды жана кесибиңди туура тандаш керек деп көп адамдар айтат эмеспи? Мен ушул сөзгө кошулам. Анткени өмүрлүк жарың менен түбөлүк жашайсың. Тандаган кесибиң менен дагы өмүр бою иштеп, ошон үчүн ушул сөздү айтышса керек менин оюмча. Бул сөз өтө эле туура деп ойлойм. Анткени ошол кесибиң менен акча таап, балдарыңды, ата-энеңди жана өзүңдү багаласың. Өмүрүбүздүн 3/1 бөлүгүн жумушта өткөрөбүз. Тактап айтканда, тандап алган кесип менен алек болобуз. Адамдар өздөрүнүн кесиптери менен өздөрүн таанытышат. Ошондуктан бул жашоодо ар бир адам бир кесиптин ээси болсо, абдан чоң жетишкендик болот деп эсептейм. Биз дагы азыр кайсы кесипти тандасак, кайсыл кесипке кызыгам, эмнеге шыгым бар деп ойлонуп жаткан учурубуз. Кесиптин акчасын эмес, биринчи ошол ишти алып кете алышыңарды ойлонуп, туура, так чечим кабыл алышыңарды чын жүрөктөн каалайм. Силерди башка адамдар көргөндө, ушундай жакшы адамдар бар үчүн бул дүйнө сакталып турат деген сөзгө ээ болуп, ыймандуу, акылдуу, эң башкысы боорукер адам болушуңарды каалайм. Жана ошондой эле келечекте ардактуу кесиптин ээси болушуңарга тилектешмин. Ак жол деймин барыңарга, классташтар. Ар дайым жолуңар ачык болсун. Эсиңерде ар убакта мектеп болсун.